Улуу мартабалуу шейх Файсал, Кыргызстанга кош келдиңиз. Сиз жетектеген Катардын инвестициялык делегациясын биз көптөн бери чыдамсыздык менен күтүп жаттык эле. Мына бүгүн учур келиптир. Сиздерди менен жолугушуп отурабыз. Катар мамлекетинин эмири улуу даражалуу шейх Тамим бин Хамад Аль Танинин араб дүйнөсүнөн алгачкылардан болуп, ушул жылдын июнь айында Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарын биз жогору баалайбыз. Бул делегациянын катарында сиз өзүңүз дагы болгон экенсиз. Аталган сапар жогорку деңгээлде өтүп, эки элдин кызматташуусун арттырууга чоң өбөлгө түздү. Мына бүгүн жемишин берип отурат десек болот. Сиздер бизге келип отурасыздар. Дагы жолу кош келдиңиздер. Бул сапарыңыздын натыйжасында эки өлкөнүн ортосундагы инвестициялык тыгыз кызматташтыктын башталышын түптөйбүз деп үмүттөнөм. Ушуга байланыштуу Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү менен жеринен жакындан таанышып чыгып, катарлык инвесторлорду Кыргызстанга алып келүүгө сиздин ролуңуз чоң болот деп ишенем. Өз кезегинде Кыргыз тарап эки өлкө ортосундагы инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүүгө ар тараптан колдоо көрсөтүүгө өтө кызыктарбыз жана бардык колдоолорду көрсөтүп беребиз. Ошондой эле Кыргызстандын тиешелүү мамлекеттик органдары зарыл болгон бардык инвестициялык долбоорлорду жана презентацияларды, кагаздарын сиздерге тапшырууга даяр. Анда эмесе сөз сизде. شكرا جزيلا فخامة الرئيس. Урматтуу президент мырза, сизге терең ыраазычылыгымды билдирем. Ушундай жылуу жана кенен меймандостук менен кабыл алып атканыңыз үчүн. Эки өлкөнүн ортосунда инвестициялык долбоорлорду талкуулоо боюнча ушул Катар тараптын тобун түзүү боюнча тапшырма берилген. Бирок ошол 9 ар кайсы багыттагы долбоорлорду талкуулоо максатында ошол ар кайсы компаниялар жана мамлекеттик органдар менен макулдашуу процесси бир аз созулуп, ушул күнгө чейин созулуп калды. Ошон үчүн бир аз ыңгайсыз болуп турам сиздин алдыңызда. Акырында ушул биз бардык бизде бар компаниялардын баарынан талап кылдык, келип биз менен чогуу Кыргызстанда инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн изилдеп карап көрөлү. Ошол сиз жана биздин улуу даражалуу эмирибиз шейх Тамим бин Хамад Аль Танин ушул визитинин алкагында талкууланган маселелер боюнча биз ошол тарап багыттардагы компанияларды, ал компаниялар ошол Катар инвестициялык агенттигинин астында жумушун алып барган же түптөлгөн компаниялар же болбосо ошол сиздердин жолугушууңуздардагы талкууланган багыттарда өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзгөн эң ири компаниялар болуп эсептелинет. Биздин группанын топтун курамында ошол айыл чарбасы, энергетика же болбосо инфраструктуралык долбоорлор боюнча алектенген ири компаниялар бар. Ошондой эле биздин топтун курамында ошол Катар инвестициялык агенттигинин мүчөлөрү дагы бар. Алар ошол башка багыттардагы долбоорлор болсо алып, ошол тийиштүү компанияларга жеткирүүгө дагы көмөк көрсөтүүгө даяр. Ошол белгилүү болгондой Катарда ушул туристтик багыттагы эң ири компания дагы бар, Катар Диафа деген. Булар ошол туристтик инфраструктураны түзүү, куруу боюнча эң белгилүү компаниялар. Дүйнөлүк деңгээлде тилекке каршы алар бул жака биз менен чогуу келе алган жок, бирок биз долбоорлорду алып, ал компанияга жеткирип ишти улантууга даярбыз. Урматтуу президент, эгерде сиздерде башка бир багыттар же дагы маанилүү ушул Кыргыз Республикасы үчүн маанилүү болгон долбоорлор болсо, биз ал багытта дагы сүйлөшүп жана тийиштүү жанагындай компанияларга жеткирип ишти улантууга даярбыз. Урматтуу президент, бизде да улуу даражалуу эмирибиз ар дайым ушул көзөмөлдөп турат. Сиздер сүйлөшүлгөн макулдашуулар ар дайым көзөмөлүндө бизге багыт берип, ар дайым сурап турат. Ушул сиздер жолугушууңуздарда жетишилген макулдашуулардын жылышы боюнча. Ушул инфраструктура, энергетика, айыл чарба жана башка ушул багыттар албетте инвестициялык кызматташуу багытында эң маанилүү багыттар.
Ошон үчүн биз ушул компанияларды өзүбүз менен чогуу алып келгенибизди сизге белгилеп кетким келет. Буюрса эртең ушул биздин топтун мүчөлөрүнүн өздөрүнүн Кыргыз Республикасындагы визавийлери менен жолугушуулары болот. Мен ойлойм, ал жолугушуулардын алкагында дагы кеңири пикир алмашып, мындан аркы кызматташуунун багыттары биз аныктап алабыз. Буюрса ушул сиздердин жолугушууңуздардын жана көзөмөлүңүздөрдүн астында кандайдыр бир белгилүү натыйжаларга жетебиз деп мен терең ишенем. إن شاء الله بنطلع بنتيجة ترضي فخامتك وترضي سمو الأمير إن شاء الله.